Баткен районунда жазгы талаа иштери боюнча каналдар жана ички арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Ага ылайык Карабак айыл аймагындагы суулуу өрөөн дренажы тазаланууда. Узундугу 3,5 километр болгон каналдын бүгүнкү күндө 1,5 километри тазаланып бүттү. Министрлер кабинети буга чейин өлкө боюнча ирригациялык жумуштар 15 мартка чейин бүтүрүү тапшырмасын койгон. Бул багытта Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев иштин жүрүшү менен таанышып, аймактагы жашоочулар менен жолукту. Суга суу маселесин чечүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын техниканы алып келип, жана кайрымдуулук фонддор тарабынан күйүүчү майлоочу заттарын чечип, мына жумуш башталып, мына көрдүңүздөр, аксакалдар дубасын берип, жумуштар башталып атат. Саймаладагы биз сайдан ичебиз. Сай суу токтосо, биз элибиз суусуз калат. Ылдыйдагы, өйдөдөгү чели үлүчтөрдөгү полный ошону дагы бир тазалап, анан ошого 3 гажына бар, 3 тең иштебейт. Анан сайды чуукур кылып тазаласа, суу көбөйөт. Качат суу. Качат. Ошо сайды тазалаганга бир 25 жыл 30 жыл болду окшойт. Ошо жактагы эми карап койсоңуздар. Аймактын тургундары каналдардын жана ички арыктардын тазаланып жатканына ыраазы болушууда. Анткени акыркы 15 жыл аралыгында суу келүүчү ички арыктарга көңүл бурулбай калган. Бул жылы министрлер кабинетинин демилгеси менен ишке ашып жатканын айтышат. Ирригациялык жумуштар толук аяктаса, дыйкандар суу маселесинен көйгөй болбойт дешет. Элибизге өтө эле жакшы пайдаларды алып келет. Азыркы ушул көрүнүштү 100% десек 150% пайда алып келет да, себеби азыркы көрүп турган сууңуздар 50-100 метр болсо, биз ушуну до конца тазалап барсак 200-300 литрге көбөйөт. Мындан тышкары ушул канал мына Кызыл Белдин айылынын этегиден 680 метр казыл байкалган да. Казыл байкалган. Буга чейин мамлекет тарабынан ирригациялык жумуштар үчүн өлкө боюнча 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага ылайык Баткен райондук суу чарба башкармалыгына суу насостору алынып, оңдоп түзөөгө муктаж каналдар каралууда. Ошол эле учурда каналдарга оор техникалар тартылып, тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ирригацияга президентибиз өзү баш болуп, премьер-министрибиз баш болуп, бардыгы көңүл буруп, бул тарыхта болбогон быйылгы сумманы бөлүндү да Кыргызстан боюнча 1 миллиард. Мындай сумма болгон. Ошон үчүн бүгүн ошонун негизинде Кыргызстан боюнча мына ирригациядагы каналдарды ремонт кылууда, дренаждарды тазалоодо, насосторду кайрадан жаңылоодо ушул иштер толук жүрүп атат. Ошон үчүн Баткен ичинде дагы мына көрүп турасыздар, азыр бизде 1,8 метр жер тазаланып калды. Баткен облусу боюнча жалпы 350 километрден ашык канал ички арыктар бар. Анын 100 километри Баткен райондук суу чарба башкармалыгында турат. Жакынкы күндөрү жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жалпы ашар жолу менен тазалоо иштери жүрөт. Бүгүнкү күндө райондо тике суу аркылуу суугарыла турган жер аянттары да бар. Ал үчүн 13 насостук бекеттер орун алган. Бактыгүл Мирадилова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.